Саламатсыңарбы? Бүгүнкү күнүңөргө ийгилик. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз айкашы. Сабактын максаты сөз айкашы боюнча маалыматка ээ болуу, сөз айкашы, сүйлөмдүн айырмачылыктары тууралуу билүү, ыймандуу, адептүү болууга аракеттенүү. Балдар, карайбыз, сөз айкашы дегенибиз эмне? Сөз айкашы бул толук маанилүү эки же андан көп сөздөрдөн туруп, заттын кандайдыр бир белгисин, анын санын, сыпатын, кыймыл-аракетин, көлөмүн билдирсе, бул сөз айкашы болот экен. Эми ар бир белгисине кененирээк токтолуп кетели. Мына жогоруда эле айтып өттүм, заттын белгисин билдирет деп. Мисалын карайбыз. Кызыл алма, он окуучу деген сөз айкаштары. Бул жердеги зат биринчисинде алма болду. Эмне деген суроого жооп берди. Ал кандай алма экен? Кызыл алма экен. Демек, анын эмнесин, өңүн билдирди, заттын өң түсүн билдирип атат. Экинчисинде 10 окуучу зат атооч ким деген суроого жооп берди. Анын эмнесин билдирди? Санын билдирип атат. Канча окуучу экен? 10 окуучу экен. Демек, заттын белгисин билдирсе, бул сөз айкашы болот экен. Андан кийин карайбыз. Эки же андан ашык сөздөрдөн турат экен. Кызыктуу китеп эки сөздөн турду, келечек тууралуу ойлонуу үч сөздөн турду. Багындыруучу жана багынуучу сөздөрдөн түзүлөт экен. Мисалы, чоң класс, жаңы китеп деген сөз айкаштарын карай турган болсок, бул жерде класс зат атооч болуп атат. Класс кандай деп суроо берип атабыз. Ал чоң экен. Демек, бул жерде багындыруучу сөз класс болот экен дагы. Ага кайсы сөз багынып берип атат? Чоң деген сөз багынып берип атат. Анткени суроо класстан берилип жатпайбы? Класс деген зат атооштон суроо берилип атат. Ошондуктан чоң деген сөз класска баш ийди. Жаңы китеп. Кандай китеп? Жаңы китеп. Демек, бул жердеги багындыруучу сөз китеп экен. Ага жаңы деген сөз багынып берип атат, баш ийип калып атат. Эми карайбыз. Сөздөрдүн бири маани берип, экинчиси маани бере албаса, сөз айкашы болбой калат экен. Ал кандай? Мисалы, карайсыз. Үйдү көздөй, тартип жөнүндө деген сөздөр турат. Бирок булар сөз айкашы болбой калды. Бул эмне болуп калды? Тамакка туз кошпой койгон сыяктуу болуп калды. Үйдү көздөй жөнү, үйдү көздөй баруу дей турган болсок, анда ал сөз айкашы болот экен. Мисалы, заттын кыймыл-аракетин билдирип атат. Каяка бараткандыгы тууралуу маалымат берилди. Эми карайбыз. Тартип жөнүндө дейт. Сөз айкашы болбой калды. Тартип жөнүндө сүйлөшүү, ойлонуу дей турган болсок, сөз айкашы болот экен. Мисалы, ошол адамдын эмне тартип жөнүндө эмне болуп атат? Сүйлөшүп атабы же ойлонуп атабы? Ошону билдирсе, толук түрүндө билдирсе, демек, бул сөз айкашы болот экен. Балдар, мына ушунун бардыгы сөз айкашына тиешелүү нелер болуп, эрежелер болуп эсептелинет экен. Балдар, биз азыр сөз айкашы жана сүйлөмдүн айырмачылыктары тууралуу сүйлөшөбүз. Эми карайбыз. Сөз дегенибиз бул маани берип турган табыштардын жыйынтыгы болот. Бул сөздөрдө заттын аты гана аталат. Окуучу, китеп, ручка, дептер, алма жана башка сыяктуу заттардын аты гана аталат экен. Эми карайбыз. Сөздөн сөз айкашынын айырмасы эмне экен? Сөз айкашы болсо, толук маанилүү эки же андан ашык сөздөрдөн туруп, заттын, сынын, сыпатын, санын, кыймыл-аракетин ачыгыраак берсе, бул сөз айкашы болот экен. Эми карайбыз, сүйлөм дегенибиз эмне? Ал сөздөн жана сөз айкашынан эмнеси менен айырмаланат? Сүйлөм эки же андан ашык сөздөрдөн туруп, толук бир бүтүн маанини берсе, кайсыл бир окуя жөнүндө кабар берсе, же болуп жаткан нерселер жөнүндө түшүнүк берсе, бул сүйлөм болот экен. Мындайча айтканда, бул
сөздөн сөз айкашы куралып, андан соң сүйлөм болот экен дагы, сүйлөмдөрдөн текст түзүлөт экен. Мына бул сөз, сөз айкашы жана сүйлөмдүн бири-биринен айырмачылыгы. Тапшырма 85 жана 87 көнүгүүлөр. 85 көнүгүүдө сөздөрдүн арасынан сөз айкаштарын табасыңар. 87 көнүгүүдө болсо иретсиз жайгашкан сөздөрдөн сөз айкашын чогултасың. Саламатта калгыла.